Урматтуу айымдар, саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргыз каналында ушул көйнөктүн мастер-классын мен сиздерге тартуулайм. Бүт полный мастер-класс ушул көйнөккө арналат. Бул көйнөктүн эмне кызыгы бар? Эң кызыктуусу бул баягы жакасы, моундай топчулары, обманка. Бул жөн эле тигип койгон. Болгондо бүт ушинтип токуп, өзүнчө, анан топчуларын бирден кошуп койгон. Реглан, реглан эмес, бул погон, плечо погон и вточной рукав деп коет. Вточной рукав. Бул жанагы тигилген рубашкалардын эле эмеси да, имитациясы. Минтип караганда, монтип караганда, минтип могу жерге чейин минтип карасаңыздар, бул жанагы рубашкалар эле да, эркектердин рубашкасына эле окшош. Берге чейин узун, анан эле мындайдан топчусун узун, анан эметсеңиздер, платье рубашка деп коет. Ошондой кылып тиксеңиздер болот. Болгону мен баягы бул жип өзү негизи андай көйнөк рубашкага ылайыксыз экен. Башка пряжадан тиксеңиздер болот. Этегине чейин бүт жана платье рубашка кылып. Бирок бул платье рубашка эмес, мунун этеги моундай кылып мен кооздоп, андан кийин баягы четинен, эки четинен, көйнөктүн эки четинен моундай бахрома кылып койдум. Урматтуу айымдар, мен азыр экранды жакыныраак коем дагы. Менен бирге болуңуздар. Ушул көйнөктүн жакыныраак жакасы кантип токулганын бүт түшүндүрүп, анан кандай петлялар менен токуганын, канча жип кеткенин, схемасын бүт сиздерге көргөзүп беремин. Урматтуу айымдар, мынакей мен столдун үстүнө рабочий столума койдум, жакыныраак сиздерге. Мынакей жасына кое кылдырып, кандай кылсам, мынакей. Эми бүгүн биз эмне кылабыз? Биз бүгүн мына ушул көйнөктү жакыныраак көрөбүз. Бул көйнөк жакасы бар. Эми бүгүн сөз жака менен, анан могу застежка пола деп коет. Вот ушуну айтып берейин. Так, эмени погон жөнүндө мен өткөн мастер-класска кененирээк сиздерге түшүндүрүп бергем. Болгондо мынагу өткөндө мен баягы бүт эле лицевой кылгам да. Бул жеңин кооздош үчүн погонун мындай кылып токуп кетесиздер, сүрөт саласыздар. Косичка кылсаңыздар болот, рис деп коет, изнаночный петля менен кылсаңыздар болот. Ишилеп кооздоп, бөлүп, башка жипти аралаштырып токусаңыздар да болот, бөлүп. И мына өзүңөрдүн колуңардын узунлугуна карап токуп туруп, анан мындай эле жаап коесуздар, жөнөкөй эле жаап коесуздар. Буну плотное закрытие кромочных деп айтылат экен. Мындай жиптерин бурап өзүнчө бир башкача бөлүп, кооздоп, интернетте карасаңыздар, мен миң түркүн кантип петляны жабыш үчүн, мен санын көбөйтпөй эле коеюн. Эми мындай жака, мисалы жака деген бул абдан щепетильный, аябай ойлонуш керек. Өзгөчө жакадан баштап токуганда, цельновязанный да абдан ойлонуңуздар. Биринчи, петлянын санын өтө көп кылбагыла и өтө кичике кылбагыла. Мен мойнуңарды ченегиле дагы 5 сантиметр кошуп койгула и петлянын санын ошого келтиргиле. Эми мен полухлопок мындай джинс менен токугандайын, мен сиздерге мындай түшүндүрүп берейин. Бул мен 5 кило жип алдым и көйнөк токуп атам. Выставкага дайынданып аткандан кийин мен мага пряжанын бир эле окшош болуш керек. Өңдөрүнөн башка, фактурасы окшош болуш керек да. Эми мен полухлопок алдым. Денеге жагымдуу, анан басканда да көлкүлдөп, мындай жашынакай фигураны жашынакай кылып көргөзөт экен. Ошон үчүн мен магазинде выбор жок. Барсам ушул мага жакты и мен 5 кило алдым дагы көйнөк токуп атам. Ар бир көйнөккө бир 550, 600, бир көйнөккө 750 грамм кетти. Эми берден мен бросовый жипке, мен крючок менен сиздерге көрсөтүрөм го бир мастер-класста. Бросовый ниткадан биз петлянын санын эметебиз. Анан петлянын санын эметебиз дагы, росток кылабыз. Росток жөнүндө мен уже айтып тиги мурунку мастер-класстарды карасаңыздар, мен азыр токтобоймун. Росток токуйбуз. Мынакей жакадан да көрүнүп атат. Росток токуганда биз жанагы петлянын санын
эметкенде санаганда мага многу ашык 8 петляны санын кошуп кеткиле. Бирде 8 петля, бирде 8 петля, экөөнү кошкондо 16 петля. Бирок 16 петля биринин үстүнө эметкенден 8 петлянын эле баягы эмесин расстояниясын алат. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн моногул өзүнчө алды жагында петлялардын санын кошкондо моногу петлянын санын лишний кошуп кетесиздер в обязательном порядке. Биз жаканы минтип жаппайбыз да, турабы? Биз биринин үстүнө бирин мындай коюп туруп анан жаап коебуз. Топчулайбыз. Мынакей көрдүңүздөрбү? Ушул бирде в обязательном порядке жакада эжекелер мына многул петлялардын санын обязательно ошону дагы да айтып кетем, муну кошосуздар, кошуп кетесиздер. Унутуп койбоңуздар. Анткени алды жагы мындай болуп калбасын. Ошону учет кылгыла. Жака мага жаңы баштап атканда, ой, мага бул жака алсону мен сразу токуп кетем деген сөздү токтотуш керек. Бросовый жипке баштагыла. Анткени көйнөктүн баарын бүткөндөн кийин эле бул эң акыркысы сиздер токуй турган нерсе бул жака. Улам кийип, улам көрүп, кооздугун көрүп, мына могул жаканын узундугун көрүп туруп андан кийин берден мына минтип аккуратно жаап коесуздар. Платочный эме менен обычно ушу жаканы платочный эме вязканы колдонот. Таза болбосо рис деп коет. Ошону колдонот. Көбүнчө ушу платочный аябай жакшы да, эми мынакей сөз жок, буралбайт, суралбайт, өзү мындай калың да көргөзөт платочный. Жаканы мындай бөлөт да. Так, реглан погон түшүндүрдүм, реглан погон берде болсо биз токуп кетебиз. Берде круговой вязание эмес, круговой вязание мына жерден башталат. Ага чейин жөн эле мындай токой бересиздер. Мындай токулат да, мына азыр мен метр менен көргөзөйүн. Мынакей. Минтип туруп токуп кете бересиз, токой бересиз, кайра. Лицевой ряд, изнаночный ряд, лицевой, изнаночный, токой бересиздер да, анан кийин мына многу жерден бириктиресиздер. Спица аласыздар. Үчүнчү спицаны аласыздар. Бир спицанын мисалы, азыр мен спицаларды алыш жарак деп койтурмун. Бирде 8 петля. Ошондо сиздер мындайынан аласыздар, мына минтип аласыздар. Үчүнчү спица менен аласыздар дагы, берде 1 петляны аласыздар, берден 1 петля аласыздар. Кайра берден, ошондо 16 петля бүт бир спицага чогулат. Анан кийин эле 2 петляны 1 петля кылып токуп кетсеңиздер, биригип калат. Мынакей монтип биригип калат. Мына жерин көрүңүздөрбү? Биригип калат. Болду. Берде 16 петля, берде 8 петля болуп кете берет. Так, ошону айтып кеттим. Берде кошкону оңой эле да. 2 спицадан 3-чү спица берден алат, ушинтип оштуруп 16 петляны бир спицага эмталасыздар дагы, анан болду. Токуп кете бересиздер. Эч бир кыйынчылыгы жок. Анан мен эми выставкага дайынданыладыгандан кийин эжекелер, мен эми ар бир көйнөктүн бир башка чагылып, элди жок кылыш керек. Мен мындай кийбейм, мен мындай токубайм, мага жарашпайт деп ойлобоңуздар. Сонун эле жарашат. Жок, мага жарашпайт мындай десеңиздер, мына могу жактан мен мынысы көрүңүздөр, изнанка алып кеткем, буну кылбай эле бүт лицевой кылып туруп эле мындайынан. Мына могу жерден көрүңүздөрбү? Ылдый түп-түз эле токуп кете бергиле. Болгондо мына бияктан кошосуздар. Аш тетиш керек да, эми в обязательном порядке аш тетиш керек. Анткени биздин белден ылдый жагыбыз, фигурабыз башкача болот, аялдардын эми биздин фигурабыз ошондой. Физиология такая дегендей. Кылыш керек. Анан арт жагыбызда бүтүнтүп чогулуп калса, алда тура эмес. Белден ылдый жагыбыз меники андай деле көрүнбөйт, меники фигурам сонун деген күнү деле кош керек эжекелер. Кимде андай проблема болсо, анда өзгөчө эле кошуп салгыла, эчтеме болбойт. Биз эми мындай фигурабызды деле минтип жанагы эмете салбасак, кандай десем, өтө жабыштырып токубасак, эч эмелер көрүнбөйт, эчтеңкеси көрүнбөйт. Кээде даже кубуз болот.
Ошон менен мен бияктан мындайынан сүрөтүн алып кеттим. Сүрөт жөнүндө сөз кылбаймын. Бул деген лицевой жагында лицевой петляны токубай алып кетесиздер, изнаночный токуйсуздар, лицевойну токубайсыздар, значит арт жагынан лицевой, значит по рисунку тогуп кете бересиздер. Аягына бияка келгенде, этегине келгенде, жок, этегине чейин, мына аш деткенде айтып берейин. Аш деткенде мен муну мындайынан кенен кайерден коштум. Эки жагынан коштум. Мынакей 3 бурчтук кылып клин деп коет орусча. Мына ушуну кошуп кеттим. Ошондо мен көйнөгүм эки жагынан кенен болуп калды. Эки жагынан кенен болуп калды. Мынакей эки жагынан кенен болуп калды. Бул ар бир 10 рядта кошуп кете бересиздер. 10 ряд, 8 ряд, 15 ряд, өзүңөрдүн фигураңарга карайсыздар. Өтө мындай кылбагыла тоже, но эме кыла берсеңиздер болот да. Андан кийин мен алдын кыска, артын узун кылыш керекмин. Мен көйнөктүн ошо максаты ушундай болчу. Алдын кыска кылып, артын узун кылыш керекмин. Ошондо мен мына ортосунан тең ортосунан мына петлянын мына петлялардын ортосу да. Ушул жактан алып кетесиздер, мына бери тең ортосу. Бир 15-20 сантиметр калтырасыз дагы, берден кетесиздер. Арт жакка берден белгилеп кетесиздер маркер менен. Берден арт жакка кетебиз дагы, берге келбей, могу жерден бияка чейин келбейсиздер. Бир 5 ряд, 5 петля, 7 петля токубай туруп артка кайрылабыз. Кайра берге келгенде, мына ортосу. Бул жагын биз токубайбыз. Вообще токубайбыз. Эми берге могу жерге келгенде, кайра биянан кайрылабыз, биянан кайра берге келебиз. Берде петлялардын саны 1 болуш керек. Кайра арт жакка кетебиз, кайра берге келебиз. Бул жагын токубайбыз. Кайра арт жакка кетебиз, кайра берге дагы келебиз, арт жакка кетебиз. Ушинтип отуруп, аягында эжекелер этеги алды кыска, арты узун. Анан биздин максатыбыз, мисалы көйнөк мындай болсо, биздин максатыбыз көйнөк негизи мындайынан кетиш керек. Мына сүрөтү ушундай болуш керек. Ошондо бул жөн эле мындай эле мүнтө эле кыска каалагандай эле алып эле кыска кылса албайсыздар. Мындайынан өзүнчө тоголок болуп кетиш керек. Болду. Андан кийин бул жак го мейли, бул лицевой изнаночный берде баягы буралбайт. Мына жерге келгенде буралып калышы мүмкүн. Анткени берден аныстере биз көп нерсени коштук. Погон, жака, воротник пол, анан биягындагы бирдемке кылып усложнять этип алсак туура эмес болот. Эми мындай калың кылып жабасыздар жиптерди. Жана спицага бурап бир эме техникасы ошондой экен. Ошондо закрытие кромочных петель, плотное закрытие кромочных петель деп коет экен. Плотное. Өзүнчө бир башкача бир чесёнка тигип койгондой. Болду. Анан ХБ, полухлопок жиптер, джинс көп буралбайт экен. Ошонусу бар да, же болсо кээ бир жиптер бар. Буралса эле кандай кылбагын буралат. Бул ошо мага жаккан себеби денеге жагымдуу, кооз. Анан эми мен выставкага дайындап атам көйнөктөрдү. Сиздерге баарын көргөзүп чыгайын деп эметтим. Болду мынакей. Реглан погон мен айтпайм, вточной рукав жөнүндө айтпайм. Анткени мен уже мастер-класс сиздерге бир көргөзгөмүн. Мен токтогонум бул этеги, чет жагындагы монтип мен баягы аш деткеним, этегин мондай кылганым, воротник пола.
Бул мастер-класс ушуларга арналды. Эме көрүп коюңуздар, токууга эч бир кыйынчылыгы жок. Абдан кооз, абдан сонун көйнөктөр.